Караңыздар тугандар, динибизде Алла Таалам ниет деген бир баалуулукту берген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннамал а'малу бин-ният." Амалдардын баары ниетке жараша. Yani innamal a'malu bin-niyat degeni innama savabul a'mal bin-niyat. Бұл амалдардын сооптору ниетке жараша берилет. Эртеге кыямат күнү Алла Таала чакырат, сен бир кел. Ниетиңе жараша соопту алып кете бер. Сен ниетиң кандай эле, ошого жараша соопту алып кет. Сен ниетиң кандай, ошого жараша соопту алып кет. Ошондуктан бул ниет амалдын имамы. Дайыма адам баласы ниетин оңдоп туруш керек. Ниетине көзөмөл, көз салып туруш керек. Ниетин бекемдеп туруш керек. Ниет бузулбасын. Рияköрлүккө кирип кетпесин, үжүккө кирип кетпесин, дүниөнүн ниети болуп калбасын. Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Ар бир амалдын күлгөнүбүз дагы, кайгырганыбыз дагы, ачыбыз дагы, тогубуз дагы, сапарыбыз дагы, үйүбүздө да кандай гана болбосун ниет. Ниет болбосочу, бир дагы амалга сооп берилбейт. Бир да амал кабыл болбойт. Ниетсиз бир дагы амал кабыл болбойт. Кабыл болбойт. Канча гана укмуш кыла бер, ааламды, бүткүл дүйнөнү сарта берсең дагы ниети жок, кабыл эмес. Өмүр бою ораза тутсаң ниетсиз кабыл эмес. Өмүр бою намаз окусаң ниетсиз кабыл эмес. Ошон үчүн иннама юб'асун нас ала ниятихим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: адамдар эртеге кыямат күнү ниеттерине жараша тирилет. Ниеттерине жараша тирилет. Ошон үчүн биздин ниетибиз ушундай болсун тугандар. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн дин үйрөнөйлү. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн динде жашайлы. Үйрөнгөнүбүзгө амал кылайлы деген мааниде айтам. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн дин таркатайлы. Мына биздин ниеттер кандай болуш керек? Ушунун баардыгын ахиретте. Ахиретте түбөлүктүү ахиретте ниет кылсак, Алла Таалам анын берекесинен дүйнөнүн дагы мөмө жемиштерин бизге бере берет. Таасирлерин бере берет, жакшылыктарын бере берет, нурларын бере берет. Ал турган таптакыр кыжалат боло турган кереги жок.